حليت الحياة، يلي وحدت الإله، يلي كنت ولم تزل طول النجاة. خير خلق الله يا طه، دنيا من غيرك متاهة. قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها. رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله يا رسول الله. محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله. محمد يا رسول الله يا رسول الله. يا ابن عبد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah'ım özüňe jakyn kul, пайдалуу ümmetlerden kıl. Süýüktüğündün ömür bayanın jetkirүүnü nasip kıl. Allah'ım süýüklүү paýgambarymdyň ömür bayanyn jetkirүүgө jardam ber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Бул ким болду экен? Эрте таңдан эшик каккан. Ассаламу алейкум данышман аксакал. Ва алейкум ассалам. Сиз кимсиз? Мен сизге конокко келдим. Кош келиңиз. Тиргөтүңүз. Данышманым. Эң жакшы жай конок тоскон үй экенин жакшы билесиз. Анткени ал үйгө кут кирет. Туура айтасыз, бурадарым. Бирок кайра кайталангыс мөмөсүнө көз тийбеген бул пайгамбардын өмүр баяны
Аллахтын сүйүктүүсү саллаллаху алейхи вассалам. Биз бул улуу адамдын өмүр баянын кийинки муунга сөзсүз айтып беришибиз керек. Бул бүткүл адамдын жашоосун өзгөртө турган күчкө ээ болгон баян. Бирок мен корком, эй иман. Корком. Ооба, корком. Ал менден чоң, менден улуу жоопкерчилиги көлдөн терең, тоодон бийик. Мен да корком буга, Аллах күбө. Бирок бул куттуу нерсени элдерге жеткиргенге ушунчалык ынтаамын. Аллахтан сураганымда ушул аз болобу, көп болобу айтор жеткирүүнү насип этсе. Бирок бул аманат го. Ооба, бул аманат. Ушул аманатты кайтарышым зарыл. Чындыгында Аллах аманатты өз ээсине жеткирүүнү буйрат. Пайгамбар өмүр жашоосу бизге аманат. Ким ал жөнүндө билсе эле аманат жүктөлөт. Жалпы мусулмандарга жеткирүү зарыл. Азиретим, анда мен да бул риваятты сиз менен чогуу айтып берсем болобу? Мага да ушул жүктөн бөлүшөсүзбү? Менин да жардамым тийип калар Мына ушинтип сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр баяны дал ушул Мекке деген жерден башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таанымал, атак даңктуу, тектүү үй бүлөдөн болгон. Ал Абдуманафтын уулу Абдул-Муталиб, Абдул-Муталибтин уулу Абдулла, Абдуллахтын уулу Мухаммад алейхиссалам болгон. Дагы да терең изилдесек, Исмаил пайгамбар андан ары Аллахтын халили Ибрахим алейхиссаламга барып такалат. Алардын баарына салаваттар болсун. Хашимдин уулу Абдуманаф, Абдул-Муталибтин атасы, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы болгон. Хашим берешен жана күчтүүлүктө алдына ат салдырбаган киши эле. Меккеден Мадинага чейин чоң соода борборун курууга даремети жеткен. Эй Хашим, колуңда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Өзгөртөм десең өзгөртө аласың. Меккени такыр эле соода борбору кылып салбайсыңбы? Туура айтасың. Шамдагы уруулар менен бул боюнча сүйлөшүп келдим. Курайыштар жылына 2 жолу соодага чыгалат. Жайында bir жолу Шамга, кышында bir жолу Йеменге соода кылууга мүмкүнчүлүк алат. Курайыштардан иштин көзүн билген сенсиң, эй Хашим. Кайсы гана өлкөдөн болбосун, жалпы элдерди Меккеде соода иштерин улантып, андан ары өнүктүрүүгө чакырам. Аллахтын үйү харам жайгашкан жерде чынчылдык, аманаткөйлүк мамиленин негизин түзөт. Хашим ибн Абдуманаф сыяктуу өз өлкөсүн сүйгөн бир да киши көрбөдүм. Хашим тез-тез сапарга чыгып турчу. Bir жолу Шамга сапарга чыкканда, капысынан жолдо келе жаткан Наджар уруусун жолуктурат. Алар менен ушул эле уруудан bir кыз чогуу келе жаткан. Аны көрүп, аны жактырып, үйлөнүүгө бел байлайт. Ошентип, Наджар уруусунан Салма ысымдуу кыз менен баш кошот. Ал кош бойлуу болгон кезинде Хашим дүйнөдөн кайтат. Жана Салма төркүнүндө калат. Хашимдин сөөгү Палестинага коюлган.
Атаң каза болду уулум. Ал көз жумду балам. Абдулмуталип төрөлгөн кезинде эле ак чачтуу болгондуктан Шайба ак чачтуу деген ысым менен аталып калат. Хашим көз жумгандан кийин баланын жоопкерчилиги жана ага камкордук агасы Муталиб ибни Абдуманафка жүктөлгөн. Курайш урусу аны берешен жана боорукердиги үчүн Файз деп аташкан. Келе кой, агамдын уулу Шайба. Келе кой Абдулмуталип. Бара кой уулум. Алаңа бара кой, Шайбам. Муталип менен Меккеге барат да ал жакта чогуу жашап калат. Оор жеңилин мойнуна алган Муталип дүйнөдөн кайтат. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдулмуталип бир аябай маанилүү түш көрөт. Ал түш небереси экөө кылчу улуу иш жөнүндө болду. Бул эмне? Бул кандай болгон түш болду? Бул кандай түш болду экен? Арабтын ушунча уулдары, улуулары, башкаруучулары турганда неге мага Замзам кудугун каз деди? Мен ушул кудукту жалгыз казамбы? Албетте бул эл урматына татыктуу иш. Бул Аллахтын буйругунан башка эч нерсе эмес. Эмне кылып жатасың, эй Курайш уруусунун урматтуусу? Бул жерде каз деп сага ким буйрук берди? Ал чындыкка айланчу түш. Бул акыйкат. Бирок бул жерге жалгыз өзүң ээлик кылбайсың да. Андыктан жалгыз казып, өзүң гана колдоно албайсың. Муну мен бир гана керт башымдын пайдасына кылып жаткан жокмун. Чындыгында бул Каабанын Раббисинен. Суу чыкты. Хажар жана Исмаил алейхиссаламдын кудугу кайра ордуна келди. Бабабыз Исмаил алейхиссаламдын кадамынын астынан чыккан бул кудуктагы суу Мекке элинин ырыскысы. Каабанын Раббиси болгон Аллахым, сага шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Харамдын ээси, асман жана жердин Раббиси. Абдулмуталип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы дагы арабтарды коркуткан бир түш көрдү. Бирөөсүн курмандыкка чалам. Ооба, эй Курайш эли. Эгер 10 перзенттүү болсом, алардын бирин курмандыкка чалам. Ошентип Абдулмуталип үйлөндү. Аллах ага 10 уул берди. Алардын бири Абдулла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы эле.
О данышманым, эми кимди тандоодон алат, ким калат? Кандай тандоону айтып жатасыз? Курмандык чалуу убадасына балдарынан кайсы уулун тандайт? Абдуллахты курмандыкка чалганы жатат. Abdullah هو الذبيح. Жоқ! Балам! بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لنا طوق هو النجاة يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معينة يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينة وصلت رسالتك يا نبي يا نبي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة